Ушул тоо көрүнүп турабы сиздерге? Мына ушул көрүнүп турган тоонун этегиндеги айылдарда гилас бизден бир жума же болбосо 10 күн эрте бышат. Биз 100 сомдон сатсак, алар бизден 10 күн мурда 200 сомдон сатат. Бул айылдын жолу. Ассаламу алейкум. Мына ушул жерде пример кылып көрсөткүм келатат. Мына сол жагында кургак. Ылай эмес, куп кургак да. Анын ортосу ылай, бул жагында болсо кар. Бул тоодо азырынча кар бар. Мынакей. Туугандар, 1400 метрге кандай дарак тиксем болот, кандай көчөт тиксем болот деген суроо келип турду. Мен мурда эми деңиз деңгээлин карап туруп, эгер 1400 жашасаңыз, ортоңку зонада жашайт экенсиз, баягы орто бышарларды жосом кечки сортторду эксеңиз болот деп маслихат берчүмүн да. Эми азыр ушул нерсени айтайын деп атам. Туугандар, мынакей күнгөй жерде баары бир 10 күн алдың болот. Бул жер кургак болуп турбайбы? Орто ылай айылдын жолу. Буяк кар. Көрдүңүзбү, бул жерде микроклиматты сөзсүз эске алыш керек экен. Демек, эгер сиздин жериңиз күнгөйбү, таштуубу, тез кызыйбы, муздак агым жокпу деп дагы сурай турган болуп калдык. Эгерде сиздер дагы ушундай күнгөй жерде жашасаңыздар, 1300-1200ге чейин бийиктикте балким күнгөйдө эрте быша турган сортторду дагы жетиштирсе болот. Быйыл ушуга акцент жасап атабыз. Эгер күнгөй боло турган болсо, демек 25 майга чейин быша турган болсо, эрте тигип, эрте акча кыла турган сорттордон тиксеңиздер болот, туугандар. Ушундай туугандар, сиздер менен Багыз Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Багыңызга Кудайым берекесин берсин.